Сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат. Эне сага теңдеш албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат. Бул дүйнөгө кимдер келип кетпеген, кадимки Манаста дүйнөгө кыргызды тааныткан Чыңгыз Айтматов Атыгүл Аллахтын элчиси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды дагы эне жарык алып келген. Энелердин орду жашообузда өтө чоң жана эч бир жан, эч бир бакыт дагы ордун толуктай албайт. Колубуздан келгендер энелерди сыйлайлы десек, кимдир бирөөлөр ошол заттын кадырына жете албай жаткандыгы зээндиге итет. Бүгүнкү каарманыбыз Алыскы Нарын областынын Ат башы жергесинин 56 жаштагы тургуну Чормонова Гулипа. Апабыз канча бир убакыттан бери кайрылып, жардам керек деп көз жашын тыя албай турган чагы. Мындан бир топ жыл мурун кадимки бактылуулук күндөрүн өткөрүп, жан шериги менен биргеликте 6 баланы тарбиялап келген. Ден соолук жаатында кызмат кылып, ооруканада эмгектенип, жакшы күндөрдө тилек кылып алдыга умтулган. Айла барба, тагдырдын биз үчүн камдаган сыноолорунан качып кутула албасыбыз белгилүү дагы. Эң улуу кызы Майып, жолдошу дагы Майып, анысы аз келгенсип, өзү дагы 2017 жылдан бери көзүнүн жабыркап, барбаган жери, укпаган дарыгери калган эмес. Бүгүнкү күндө эки көзү тең көрбөй, иштен сызып, аттиң дүйнө деп кыйналып, ден соолугу, балдарынын жылуу чайын ичүүгө мүмкүнчүлүк бербей турган чагы. Апанын 6 баласы бар дагы баары тең начар жашагандыктан эптеп өз күндөрүн өткөрүп келет. Балким, сиз энеңиздин кадырына өз учурунда жете албай калгандырсыз. А балким, жөн гана сыздаган эненин көз жашын сүртөсүз. Келиңиздер, ардактуу көрөрман. Кайдыгер Карабай Индия жергесине баруучу жол киресин, операциясынын чыгымдарын көтөрүүгө жардам берели. Аллахтын каалоосу жана жардамы менен сиздер себепчи болуп көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип келе жатабыз. Бул күндөр дагы өтүп кетет деп көмөктөшөлү. Мен Чормонова Нурипа Абдымамбетовнамын. Көп жылдан бери больницада иштечүмүн. Азыр иштебей калдым. Көзүм болсо 2017 жылдан бери эле ооруп келатат, бирок мынчалык эмес болчу. Азыр аябай көрүүм аябай эле вообще начарлап калды. Көзүмө боз басып калды. Болгон жерлерге барып көрүнүп келдим. Көп жерлерге көрүндүм да, болгон доходумду ушул жака кетирдим да. Айлам кеткенде мүмкүнчүлүгүм жетпей калгандыгынан ушу сиздерге кайрылып жатам. Кыргыз элим, мага жардам бериңиздерди сурайм. Эки көзүм операция болуш керек болуп жатат. Эки көзүм операциясы $4000 атат. Индияга барып жасатып келейин деп атам. Врачтар менен сүйлөшсөк, бул жерден жасалганга болот дейт. Мен ошо сиздерден жардам сурап, кайрылып жатам. Жардам бериңиздерди сурайм. Бүгүнкү күндө өзүңүз эле тамак ичип, өзүңүз эле басып? Өзүм тамак ичем, бирок эшикке чыга албайм. Эшикке чыксам көрбөйм, чалынып чыгып кетем. Эч жака чыга албайм да. Үйдө эле ушу кызым квартирада турат, ошо квартирадамын. Ошо утурумду ушул жерде туруп атам. Өзүм ат баштамын да. Жерим ат башта. Менин өзүмдүн дагы биринчи топтогу Майып кызым бар. Ошол кызымды көп жерлерге жетелеп, аны дагы ошо сүйрөп жүрүп, анан өзүмдү караган жокмун да, карабай калдым да көп нерседен. Анан ошо өтүшүп кетиптир көзүмдүн ооруганы. Анан айла жок, операция жасаш керек болуп жатат эки көзүмдү. Сиздерден жардам сурап жатам. Канча балаңыз бар эшикке? Мен өзүм 6 балам бар. 6 балам, 1 эркек уулум бар, 5 кызым бар. Бешөөтөн турмушка чыккан. Эң улуусу ошо жана инвалид. Биринчи топто Майып. Ат башта жашайт. Ага дагы ошо
Біртке қаражаттарымды дағы ошол жака кетирдим. Там сатып бердим, тамы жок болчу. Айла жок, кыйналганмын. Сиздерге кайрылып жатам. Жардам бериңиздер, колумда бар адамдар жардам бериңиздерди сурайм. Кыйналып күндөн күнгө көрүүм начарлап баратат. Бул жакта азыр кимдикинде турасыз? Бул кимдин үйү? Азыр отурумдук күйөө баламдын үйүндөмүн. Бул үйбү же квартирабы? Квартира жашайт. Квартиралар деле квартирада турушат. Ушу квартирада айлам жок туруп атам. Баарыбыз эле азыр кыйналып жашайбыз. Баарыбыздын эле колубузда жок. Эжелерим, чечтелерим деле бүтүн начар жашашат. İşte senin damanın belgilep aytkan paygambar. Kaygımdı tarttım tengselip, karızlar gibi var mençelik. Çük bolgon günüm istesem, yüreğim oy töygölüp. Жолдошум да Жумуштан аны дагы жумуштан бошотуп салышкан. Өзү ат башта охранада болуш иштечи, администрацияда, акимчиликте. Анан аны дагы ошо жумушумду, жолдошумду дагы кодолоп жумушунан бошотуп салышты. Мен болсо жумушта иштеп атканмын, азыр больничныйдамын. Азыр мага больничный беришкен, больничныйдамын, ат башта больницадамын. Бирок ал больничныйымда бүттү, мага бошошум керек да, анткени алар келелин кечкеле мен больничныйымды карап отура беришпейт да. Жумушчу алыш керек да. Анан ал жумуштагылардын деле жакшы каралашып ушуга чейин больничный аштырып беришти. Мына келгениме 4 айдын жүзү, 5 айдын жүзү болуп баратат. Ушу Бишкекте жүрөм ошондон бери. Такыр эч жака барган жокмун, болгон көрүнүп келдим. Ошко бардым, Өзбекстанга бардым. Жакшы көрөт экен деген жердин баарына барып көрүнүп келдим. Туркиядан келген врачтарга да көрүндүм. Туркиядан врачтардын баары эле сизде Туркияга операция жасаш керек экен, донор менен деп атат. Менин көзүм донор менен жасалыш керек экен, жөнөкөй жасалбайт. Анан Туркиядагылар болсо бир көзүм $7,000 дегенинен мен аларга аябай кымбат эметкенинен Индиядан сурап көрдүм да, ушу сиздердин жардамыңар мененчи. Сурасам, алар эме дешти. Келиңиз $4,000 менен жазайбыз деди. Гарантиясын 100% гарантия беребиз деди. Анткени мен бүт болгон документтеримди, ошо көзүм эмне болуп ооруп атканын аяка жибергем да. Жиберсем, ошо врачтан Мухаммед Ахтар, ошо врач кайра неме жиберди, жооп жиберди, жакшы жооп берди да. Келиңиздер, $4,000 болот экен. Бүт баарын сурап, тактап туруп анан бизге жооп берди. Биз жообун алдык. Аны деле ошо сиздердин жардамыңар менен, Азамат Байматовдун жардамы менен ушул жака жибердик, көрсөттүк. Азамат болсо деле мага колунан келишинче жардам берейин деп жатат. Ошо сиздерге чоң рахмат, ушу жардам берип, ушу жакшы болуп кетсем эле болду эле. Мен деле балдарыма тирек болуп, кичине болсо дагы. Эми азыр эле көп болсо 56 элемин. Дагы эле балдарымдын күнүн көрүп жакшыраак жашап, ушу балдарым буттан туруп кетсе экен деп ойлойм. Эми балдарым деле жумуштан иштеп атат, байкуштар эмне кылсын? Айлалары жок, булар деле кыйналып, квартирада туруп атышат. Азыр айласы кетип калды, квартирада туруп атат балдарымчы. Бу жерге келип мени карап туруп атышат да квартирага. Айласы жок, эшикке чыкпайм. Ошо анан айла жок. Ошо үйдө эле отурам. Сиздерге телефон чалам, сиздер менен сүйлөшөм, болгон ушул. Эч жака чыга албайм. Давлениям бар, жүрөгүм да ооруйт. Вообще эле кыйналып бүттүм анан. Айла жоктуктан сиздерге кайрылып жатам. Колумда бар жардам берүүчү адамдар жардам берип, ушу көзүм операциясы жакшы болуп кетсе, аябай жакшы болот эле.